بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ulu Allah Ta'alaga maqtau aytып, жараткандан жардам сурап, кечирим тилеп, Кудай Тааладан туура багытка салуусун сурап, Аллахтын коргоосу менен нафсибиздин, жаныбыздын жамандыгынан сактоосун, жаман амалдардан коргоосун сурап, жакшы амалдарга туура багытка жол берүүсүн сурайбыз. Аллах Таала кимди туура жолго салган болсо, аны эч ким адаштыра албайт. Аллах кайсыдыр бир пендени адаштырган болсо, аны эч ким туура жолго сала албайт. Күбөлүк беребиз, Аллах жалгыз, шериги жок улуу зат. Улуу Аллах Тааланын акыркы пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям баарыбыздын пайгамбарыбыз, жол башчыбыз, урматтуубуз, устазыбыз, сыйлуубуз пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга салам, салаваттар болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах Таала кереметтүү Кур'анда Ниса сүрөсүнүн 1-аятында: "Я айюхан нас, иттaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha." О Allah'ın pendeleri, silерди жараткан, жана өзүңөргө окшогон жуптарды жараткан Аллах Тааладан коркула. Wa bassa minhuma rijalan kaseera wa nisaa. Ал силерди жаратып, өзүңөргө окшогондордон жуптарыңарды жаратып, мына ошол жуптар аркылуу көптөгөн эркектерди жана аялдарды жаратып. Wattaqulloha allazina tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Аллах Тааланын атын атоо менен Алладан суранып мамиле курган, тууганчылыкты үзүүдөн сактангыла. Мына ушул нерселердин күнөөлөрү аябай чоң. Инналлаха кана алейкум ракиба. Аллах Таала силердин бардык кылган кыймыл аракетиңерди көрүп, көзөмөлдөп турат. О Алланын пенделери, силерди жана силерден жуптарды жаратып, алар аркылуу көптөгөн эркектерди жана аялдарды берген улуу Аллах Тааладан коркуп, бири-бириңер менен болгон, туугандар менен болгон карым катнашты абайлагыла. Мына ошол нерсенин күнөөсү аябай чоң. Жараткан Аллах Таала силердин ар бир кыймыл аракетиңерди көзөмөлдөп турат. Ниса сүрөсү 1-аят. Фахал тадруна мата тaqarru aynul iblis. Урматтуу мусулман бир туугандар, баарыбыздын душманыбыз болгон, баарыбызды өзү менен кошо Кудайдан үмүтсүздүккө чакырган, баарыбызды өзү менен бирге тозокко жетелеген шайтан Кудайдын каргышына калгыр. Качан мына ошол биздин душманыбыз болгон шайтандын көзү кубанаарын, шайтан жыргаарын, шайтан биз менен сыймыктараарын билесизби? Ибадаллах, Аллахнын пенделери, يبين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن رئيس الشياطين وسيدهم يرسل جنوده وشياطينه في نواهي الأرض. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayandaydı. Şeytanların jetekçisi, başçısı, күндө эрте менен өзүнүн аскерлерин, өзүнүн коласындагы кичинекей шайтандарын жер бетине жаят экен. Тапшырмалар менен мына ошол эмне жер бетине жөнөтөт экен. Алардын бардыгы келип, бирөөлөрдү дининен азгырат экен, бирөөлөрдү намаздан азгырат экен, бирөөлөрдү соода сатык мамиледе, бирөөлөрдү мына ошол туугандар менен болгон мамиледе. Ар кандай бузукулуктун, адамдардын ортосундагы ызы чуунун түрүн жасатып, кечинде келип өздөрүнүн жетекчисине, башчыларына эсеп берет экен, отчет берет экен. Мына ошолордун кээ бири келип, мен аябай чоң иш кылып келдим. О шеф, сиздин жаныңызга олтурам десе, када кайсы ишти кыйратып келдиң десе, намаздан окутпай койдум. Бүгүн кээ бирөөлөр намазын окубай калды дейт экен. Шайтан сен жалшытпапсың, кыйратпапсың, нары тур дейт экен. Дагы бирөөсү мен андай кылдым, мен мындай кылдым. Акырындан бирөөсү мен бүгүн бир үй бүлөнү талкаладым, бир үй бүлөнү ажырашууга алып бардым. Бир эркекти ушунчалык жакын болуп, кыжырына тийип, башка кылып, ошону васваса кылып, азгырып, аялына талак берүүгө чейин алып бардым десе, эң чоң ишти сен кылып кепсиң. Менин жаным олтурганга, мага жардамчы болгонго, мага зам болгонго сен татыктуусуң деп, мына ошол өзүнүн жанына коет экен шайтан. Аскерлердин арасынан дагы эң шайтан сыйлаганы
урматтаганы, шайтан үчүн кадырлуу болгону бул мына ошол үй бүлөнү талкалаткан, үй бүлөнү буздурган шайтан болуп эсептелинет экен. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү биздин жума сабак эмне темада болору менимче баарыңыздардын мээңиздерге олтурду. Үй бүлө баалуулугу, үй бүлө кадыр баркы же болбосо бүгүн биздин коомдогу тирүүлөй жетимдердин көбөйгөнү, бул биздин коомдогу жанакындай тек гана бир жетимдердин көбөйгөндүгү, жакырлардын көбөйгөндүгү, башканын көбөйгөндүгү эмес, бул келечектеги бир канча тарбиясыз, бир канча адепсиз, бир канча коомду талкалай турган кылмышкерлердин көбөйүшүнө бүгүн үрөөн себеп аткандыгыбыздын эң алгачкы кадамдары. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, үй бүлө ыйык, мына ошол үй бүлөнү баардыгыбыз сакташыбыз керек экен. Шайтан үй бүлөнү бузган адамдарды кандай жакшы көрөрүн, адамдардын үй бүлөсү бузулганда шайтан кандай кубанарын билдик. Ал эми жараткан Аллах Таала эмне дейт? Эгер шайтандын кубанарын билгенден кийин Кудай Таала бизге кандай буйрук берет, мына ошого көңүл буралы. Аллах Таала Рум сүрөсүнүн 21-аятында "Ва мин аяти ан халака лакум мин анфусикум азважан литаскуну илейха ва жа'ала байнакум маваддата ва рахма инна фи залика лааяtin liqaumin yatafakkarun." Аллахнын бар экендигинин, бир экендигинин белгилеринен болгон бир белги ан халака лакум мин анфусикум азважан, силердин өзүңөрдөн жууңарды, аялыңарды жаратып бергендегиз. Кудайдын бар экен, Кудайды ким көрүп кетти, Кудайдын кандай белгилери бар дейбиз. Кудайдын бар экендигин акыл калчай турган болсок, бир канча белгилер бар. Жана Гүлнур Сатылганова деген ырчы эжебиз ырдап жүрөт, асман жыртылбайсың, түшпөйсүн депчи. Бул асмандын жыртылбай турганы, тирелип турганы кереметтүү Кур'анда Аллах Таала биз түркүксүз, казыксыз, фундаментсиз көзөмөлдөп турабыз, кармап турабыз дейт. Мына ошол асмандын турганы, күндүн өз нугунда чыгып батып атканы, түндүн келип, күндүн келип атканы, ушунун баардыгы Кудайдын бар экендигин белгилеринен боло турган болсо, ал эми кереметтүү Кур'анда Аллах Таала айтат, Аллахтын бар экендигинин дагы бир белгиси бул, өзүңөрдүн нафсиңерден өзүңөргө ошогон бир аялды жаратып бергендегиси, литаскуну илейха, ошол аял менен жуп болуп, бейпил болуп, бактылуу болуп жашашыңар үчүн Аллахтын бар экендигинин бир белгиси эри катындын үй бүлө болуп жашашы дагы экен. Эркек менен эркек жашай албайт. Эркек менен эркек чыдабайт. Аял менен эркек мына ошол урушуп, талашып отуруп 60 жыл, 70 жыл балалуу болуп, неберелүү болуп, мына ошол бири-биринен кээде жадап, 5 мүнөт ачуусу таркагандан кийин кайра сагынып калып, башка кылып. Жана бирөөсү жазып атпайбы? Эркек киши өмүр бою апам каякта дейт экен дейт. Үйлөнгөндөн кийин апаң каякта деп калган өмүрүн ушунда өткөрөт экен депчи. Анын сыңарында эмне? Бул Кудайдын бар экендигинин белгилери, ошол Кудай берген жуптарыбыз менен эмне мына ошол эри шаркак болуп, бир үй бүлө болуп жашаганыбыз Кудайдын бар экендигинин белгилеринен. Литаскуну илейха, араб тилинде сакина бул бейпилдик, тынчтык, Аллах Тааланын бар экендигинин белгилеринен, ошол Кудай берген аял менен жан дүйнөң рахат алып, тынч болуп, анан жадабастан керек болсо ошого эмне ашык болуп, ошол менен бейпил жашоо кечирүүм. Ва жа'ала байнакум маваддата ва рахма, жана Аллах Тааланын бар экендигинин белгилеринен ошол аял менен бир өмүр сүйүшүп, сүйүү болбосо никем урматына, урматсый мээримдүүлүк менен өмүр кечирүүңөр. Инна фи залика лааяtin liqaumin yatafakkarun. Мына ушул нерсенин өзүндө акыл калчагандарга канчалаган белгилер бар дейт. Рум сүрөсү 21-аят. Мына ушул аятты чечмелеген аалымдар айтат, үйлөнүп атканда баардыгы сүйүп алат дейт, жакшы көрүп алат дейт. Аллах Таала кереметтүү Кур'ан аялыңардын ортосунда мавадда бул араб тилинде эң чоң сүйүү. Сүйүү берем дейт. Эгер сүйүү болбой калса, сүйүү өчүп калсачы? Ва рахма аятынын уландысында мээримдүүлүк бар дейт. Никенин урматына сүйбөсөң дагы ырайымдуулук, мээримдүүлүк менен жашоо уланыш керек дейт. Ажырашууга жол жок дейт аалымдар айтат. Раматылык чуба устазым айтты эле. Мына ушул аяттын чечмелениси ошол. 4 балам бар, аялым экөөбүз бири-бирибизди сүйбөй калдык. Эмне кылсам болот деп. Жооп уктуңуздар беле? 4 бала болсо сүйүүгө бала бар, бул баланы карагыла деди. Анын сыңары кереметтүү Кур'ан ушуну айтат. Ва жа'ала байнакум маваддата ва рахма. Ортоңордо сүйүү берди. Кoko сүйүү өчө турган болсо, ва рахма мээримдүүлүк бар. Сүйүү болуп калды деп туруп ажырашып кете берүү жок. Сүйүүнү бышырып жетти да, бала жакан тарбиялага деген анын сыңарында бул кереметтүү Кур'ан аяты.
Demek uy buloda emne ayabay ayar mamile kılıp ıntımak birimdik men boluş gereken alemi Allah Taala mana oşol emne bizdi uy bulo olup urpa ulap tukum ulap köböyүүгө çakıra turgan bolsa alemi şeytan ajıraştırganga buzukuluk kılganga mına oşol nersege götürüyor eken. Fazzavac sakan ve mawadda ve rahma. Uy bulo degen söz, uylönүү degen söz bul tınçlık, süyü anan emne Allah Taala tarafından bergen bir rahmat, merimdүүлük. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Ya ma'şar şabab, men istata minkumul ba'ata falyatazawwaj." O jigitler, kimde kim güç kudreti jetse uylönsün. Ve men lem yastati fa aleyhi bis-savm. Kim uylөнгөнгө каражаты, үйü, kvartirası başkası jok bolup uylönүүгө paka şartı jok bola turgan bolsa, anda al adam oroza kalmasın fe innehu lehu vija, mana oroza aga kalkan bolup beret deyt. Ha? Kursaga çıkan adam, kıynalgan adam emne ayalga olgon, kızga olgon kızıgıdan emne biraz şahvatı sınat deyt. Ve lev aradna en nasifa el-usrata fi kelimat laqulna. Eğer uy bulo degen sözdü bir kança sözler menen çeşmeley turgan bolsok, uy bulo degen sözdü bir kança sözler menen emne bayandap düşündüre turgan bolsok, anda mintip aytışыбыз керек. Al-usra aman. Uy bulo degen söz bul amandık. Al-usra sakan ve sakina. Uy bulo degen söz bul jaşoo. Uy bulo degen söz bul beypildik. Al-usra masna li bina'il afral vel mujtami'. Uy bulo degen söz bul koomçuluktagı koomdu köböйтө турган өзүнчө bir завод деп элестетишибиз керек. Fabrika деп элестетишибиз керек. Коомчулукту түзгөн, коомчулукка коомду кошуп берген, коомчулукка коомду пайда кылган өзүнчө bir завод. Al-usra hiya qalbul mujtami'. Uy bulo bul коомдун жүрөгү. Iza salahat salahal mujtama'. Mana oşol uy bulo оңоло турган болсо, koomdun жүрөгү оңолот экен дагы, koomdun жүрөгү оңолгондо koom жалпылай оңолот. Wa iza fasadat wa ghafalat. Eğer oşol koomdun жүрөгү болгон uy bulo buzulsa, uy bulo kaydiger bolsa, anda koom buzulat, koom kaydiger bolat, koom çögöt, koom jok bolat. Oşonduktan da urmatlı musulman bir togandar, uy bulo bekem jana baktılуу жашоосу үчүн oşol nersege biz bugün жооптуу болгон insanlar oğul özüyüz ondan oşol uy bulonu bekem saktашыбыз керек экен. Anan kelecek uy bulo kuram degen oğul kızlarыбызды mına oşol uy bulo kuruunun bağlуулуктарын, пайда зыяндарын, ажырашуунун kesepetlerin түшүндүрө турган болсок, mına oşoндо келечекте бизде пайдалуу коомго эмне bir janakындай салым кошо турган, коомду жакшы жака үндөй турган, жетелей турган bir katmardын пайда болушуна bir себеп болот экенбиз. Adam balası kenen, bardar, baktılуу жашоосу үчүн дагы, ырыскылуу, бай жашашы үчүн дагы uy bulo керек. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Salasatun haqqun alallahi aunuhum." 3 türdүү adam var. Bu 3 türdүү adamga jardam berүү Kuday Taala tarafından sözsüz bolot deyt. Hem bu жерде haqqun alallah deyt, Allah Taalaga mildet deyt. Oşol 3 türdүү adamga jardam berүү deyt. Kede ушинтип Allah Taalaga mildet деп айтсак, бул сөздөн да кыйкым изегендер бар. Kuday Taala сенен карызбы башкабы деп. Эмне ушундай бир неме кылгандар дагы бар. Бул сөздү эмне түшүнгөндө туура түшүнүш керек. Allah Taala 3 türdүү adamga sözsüz jardam berет. Jardam kolunu ушул 4 türdүү adam, 3 türdүү adamga sözsüz sunat. Al 3 türdүү adam kim? Birincisi, el-mujahid fi sabilillah, Allah yolunda din üçün, el üçün küreşken asker. Vel-mukatib allazi yuridu al-ada. İkincisi, bul mına oşan bugün çok kulçuluk zamanda özünün kojoyunu menen dagı kılgan adam. Men sizge $1000, $100.000 taap kelemin, meni kulçuluktan çıkarasız dep. Oşol adam kulçuluktan çıkıp erkin yaşaş üçün iştep жүргөн учурда Kuday Taala'nın rızkına jardam berет деген үчүн Allah Taala kulçuluktu kalabайт. Allah bir gana özüne kulçuluk kılıp Kuday'ın aslında gana paçiniyonli boluşuğuzu kalaydı. Eğer pendege kul bolup janakınday pas bolgon учурда, bul hem bugün kul zaman yok. Mına oşol kul zaman doğurdu, özünün kojoyununa akça tölep, özün satıp alam degen adam. Özün kojoyununa satıp alam dep kelişim tüzgön adam. Men sizge bir жылдын içinde, bir ayın içinde uşuncha aşa taap gelem deyt. Oşol adamga dagı jardam berүү Kuday Taala tarabынан mildet. Al emi üçüncüsü bul, "Vannaki allazi yuridu al-afaf." Ya ifaf, anan üçüncüsü bul, mına oşol emne nikeleşken adam özün günөөдөн, aram joldan, buzuku joldan, soykuluktan tosup,
намысымды сақтайын деп некелешкен адамға мына ошол эмне аялыңды, башкаңды, бала чагаңды бак деп Кудай Таала тарабынан жардам колу сөзсүз сунулат дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Албетте, үй бүлө куруу бүгүнкү күндө оңой болушу мүмкүн. Бүгүн заңгыраган кафелерде башкаларда той берип кой оңой болушу мүмкүн. Бирок бизде бүгүн эң проблема болгон нерсе мына ошол тойдун эртеси эл суктангандай кылып жашап кетүү проблема болуп атат. Бүгүн кредит алып, карз алып, уурулук кылып, жана башка бир иштерди кылып, элден кем калбай той кылыш баарыбыздын колубуздан келет. Жанакы Lexustар биздин заводдон чыгып аткандай кортеж башканы сүйлөшүп алып, бирибизден бирибиз жарышып, кредит менен башка менен мына ошол эң алды грант деп ата башка деген кафелерде, ресторандарда той кылуу баарыбыздын колубуздан келет. Бирок мына ошол бактылуу жашап кетүү, эл суктана тургандай бир ыймандуу үй бүлө куруп кетүү көпчүлүктүн колунан келбей атат. Бүгүн бардык нерсени акча чечет дейбиз. Пул болсо бардыгы колдон келет дейбиз, бирок акча чечпей турган нерсе буга чейин дагы болгон, бүгүн дагы бар, эртең дагы болот. Бардык эле нерсени акча чече бербейт. Акчага бүгүн жанакындай клиника салып алышың мүмкүн, клиника сатып алышың мүмкүн, дүйнөнүн менмин деген врачтарын сатып алышың мүмкүн, бирок Азраил периште келгенде 1 мүнөткө, 1 секундка өмүрдү эмне узартууга миллиарддаган, миллиондогон акчаны дагы иш бербей калат. Демек, акча чечпей турган нерсе көп. Мына ошол акча чечпей турган нерселердин бирөөсү бактылуу, бардар, үй бүлө менен жашоо кечирүү, урматтуу мусулман бир туугандар. Ошондуктан эмне үй бүлө кургандан кийин анын жоопкерчилиги сөзсүз каралыш керек, жоопкерчилиги сөзсүз болуш керек. Ал эми үй бүлөнү куруп коюп анын жоопкерчилигин карабай турган болсок, мына ошол жооптуу болгон аталар, баланын тарбиясы менен иши жок, аял менен иши жок, ал аялдын жүрүм туруму менен иши жоктор бар. Кудай сактасын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: кайсы бир жооптуу болгон адам өлө турган болсо, ал жооптуу ким? Ата өзүнүн үйүндө жооптуу, апа бала чакага жооптуу, мына ошол мэрлер шаарга жооптуу, президент мамлекетке жооптуу болгондой, бир жооптуу болгон адам өлө турган болсо, мына ошол адам өлгөндөн кийин өзү жооптуу болгон кызматка, жооптуу болгон адамдарга кыянатчылык кылып өлө турган болсо, харрамаллаху алейхил жанна, Аллах Таала ал адамга тозокто арам кылат дейт. Кудай сактасын. Бүгүн аталар, апалар, кече биздин жогорку кеңештин депутаты, мен кыскача бир интервьюсун көрүп калдым. Мирлан Самый кожо бала тарбиясы боюнча жанагы акын, азыр депутат болгон киши сүйлөп атат. Бүгүнкү күндө биздин бала тарбиялап, бала караганыбыз айылдагы аксакалдардын мал караганынан айырмасы болбой калды деди. Айылдагылар эрте менен малын кезүүгө айдап чыгат, бизде баткенде новат деп коет. Эрте менен айдап чыгасын, бир койчу айдап кетет. Кечинде айдап келет, айдап келип, короого байлап сүтүн саап алып байлап коесуң. Түнү менен жылап, саар менен дагы айдап бересиң, койчу дагы айдап кетет. Бүгүн биздин өзгөчө шаардагылар эрте менен баласын садикке таштайт дейт. Менин сөзүм эмес, ошол депутат деп келсеңер ошону деп келегиле. Эрте менен баласын садикке таштайт дейт. Кечинде садиктен алат, алып келип кузан той козгондон кийин колуна телефонду карматып коет дейт. Бала ушул телефонду ойноп жатып уктап калат дейт. Эрте менен дагы саатым болуп калды деп тургузуп апарып дагы кайра садикке таштап коет дейт. Ал бала менен сүйлөшкөн, башка аны менен маектешкен, ага бир кеп кеңешин айткан бүгүн аталар, апалар жок кесе дейт. Бүгүн биздин садик үй, үйгө келгенде телефон карматкан аталар айылда мал кармаган чабандардан айырмасы калбай калды дейт. Кудай сактасын. Кээде малсыңар башкасыңар десе арданабыз, башка кылабыз, бирок кылып аткан ишибиз малдыкынан төмөн болуп атканы кээде моментте эмне бүгүн жашоодун акыйкаты ачык экендиги, урматтуу мусулман бир туугандар, бул эмне айдан ачык. Кудай сактасын. Ошондуктан биз эмне жооптуу болгон адамдар таалим тарбияда абайлашыбыз керек. Өзгөчө мына кимде ким жооптуу болуп туруп, мына ошол жооптуу болгон нерсесине кыянат кыла турган болсо, Аллах Таала тозоготун арам кылат дейт. Кудай сактасын. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Керемети Куранда Алла, о иман келтиргендер, өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү тозоготунан сактагыла. Кайсы тозоготунан? Ал тозоктун отуну адамдар менен таштардан болгон.
Алейха малайкатун. Ал тозокта ушундай бир периштелер бар. Гилазун шидат, аябай каардуу. Эмне жанакындай бир катал, ачуу. Эч кимге бир моюн сунбаган. Ла ясун Аллага бир да тоң моюндук кылышпайт. Ушун тозок ыргыт деди болду. Ал ыйлайсыңбы, боздойсуңбу, бармагын тишеп өкүнөсүңбү, кыпындай да бир ичи атышпаган. Ва яфалуна ма юмарун. Кудай буйруган буйрукту кынтыксыз аткарган периштелер бар дейт. Мана ошол тозок периштелери ыргыта турган тозоктон үй бүлөңөрдү жана бала чакаңарды сактагыла дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар. Демек, биз бүгүн тарбияда башкада бардыгыбыз абайлашыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хиярукум ли ахли ва ана хайрукум ли ахли. Силердин эң жакшыңар үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылгандар, мына мен эң үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылгандарданмын дейт. Hazreti Ayşe'ne özün kelip suraştı. Ma kana Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yasna'u fi beyti. Peygamber üydün içindeyim. Ne kılat ile dedi. O Peygamberden juayı ömür yoldaşı Ayşe'ne öz. Peygamber üydün içindeyim. Ne kılat ile dediler. Peygamber Ayşe'ne öz aytat. Kana yakunu fi mihnet ahli. Üy cumuşu menin alektin etinde üydün içindeki işlerde cardan beretele. Fayda hadaratis salah haraca ila salah. Namaz vakti kelip azan aytkan mağalda kılıp atkan üy cumuşunu taşlap koyup namazga çıgat ile deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jana sahabalardın bir kança yerlerde, hadislerde, İslam tarihinde mına oşol üy tazalaganga jardan bergeni, kamır juurup, kazanga başkaga nan japkanı bul ulu sahabalardın ömür tarjımalında mına oşol emne bayandalgany bul aydan açık barыбыз bilebиз. Demek üy bilo degende, ata degende bugün biraz akçanı başkan apart taştap koyup, öz aldınca telefon çıkıp, her birine birden telefon berip koygan. Bul emne janakындай bir kılıp atkan bizden atalık başkabız emez. Ata degen söz. Bul emne mına oşol üy bilöde ayalga da jardan berip, bala çakaga da jardan berip, özgöçö ayar mamile kılışыбыз керек eкен. Жоопtуу болгон bala çakabızdan kaydiger bolo turgan bolsok, günөөсүнүн кандай экендигин уктук. Ал эми мына ошол жооптуу болгон үй бүлөгө жардам бере турган болсок, бул мына ошол сүннөт экендиги, пайгамбар кылган иш экендиги. Ал эми ошол эле учурда үй бүлөбүзгө акча саптай турган болсок, аялыбызга, бала чакабызга акча бере турган болсок, же продукта көтөрүп келе турган болсок, бул нерсени да пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям иза анфaqal muslimu nafaqatan ala ahli wa huwa yahtasibu kanat lahu sadaqa. Kim özünün üy bülösünü akça sadaka jumşay turgan bolsa, produkta başka kılıp, al akça erten kıyamata Kuday Taala'nın aslında beçeraga özgögө berilingen sadakadan dagı sooptuurak bolup Kudayдын астына жазылынып калат дейт. Демек, акчабыз күндөлүк кафеде башкада досторго башкаларга кете бербестен, үй бүлө бала чакага дагы эмне кеткени бул ушундай бир аябай бир чоң сооптуу амалдардан экендигини пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге урматтуу мусулман бир туугандар баяндап атат. Ошондуктан дагы келиңиздер. Бүгүн коомду сиз менен мен түзөбүз. Демек, үй бүлө бул коомчулуктун жүрөгү экен. Ал эми мына ошол коомчулуктун жүрөгү болгон үй бүлө оңолсо, коомчулук оңолот экен. Коомчулуктун жүрөгү болгон үй бүлө бузулса, анда мына ошол нерсе жанагы бир карын майды бир кумалак чиритет дегендей, мына ошол бир үй бүлөдөн бир тарбиясыз бала чыгып, ал классындагы 20 окуучуну башканы мына ошол өзүнүн тарбиясыздыгына башкага эмне жетелеп кетиши, бурмалап кетүүсү бул турган кеп. Ошондуктан дагы урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн биз тарбия менен алектенип, үй бүлөнү аяр аздектеп сактап калуунун айласын көрүшүбүз керек. Бүгүнкү күндө той кылам десек, башка десек, ресторандарда аябай бир очурут көп, кезек көп. Анткени эмне бири коюп, бири жарышып, аябай күн сайын той болгон, башка болгон мына ушундай бир заманда жашап атабыз. Кудай Таала бир бардар берген, бат өнүгүп аткан, бат өсүп аткан, көбөйүп аткан, мына ошол акча таап, бардар болуп, балдарыбызга бир заңгыратып, той кылып аткан заманда жашап атабыз. Бирок ошол эле учурда ушул нерселердин бардыгынын Кудай Тааланын астына барганда сурагы бар экендигин унутпастан, мына ошол нерсеге эмне бир жоопкерчилик менен мамиле кылууга баарыңыздарды чакырабыз. Бүгүн бизде үй бүлө зомбулугу, үй бүлө кордугу же болбосом жаңылыктардан байма-бай чыгып аткан, башка болуп аткан нерселердин бардыгы мына ошол кылмыштын себептери үй бүлөдө тынчтыктын жоктугунан. Атасына таарынган бала чыгып кылмыш кылат, апасына таарынган кыз чыгып сойку болот. Дагы бирдеме, дагы бирдеме, дагы бирдеме, мына ошонун бардыгы үй бүлөдөн тынчтык албагандан анан чыгып коомдо, көчөдө кылмыш кылууга түртүп аткандагысы. Ошондон да урматтуу мусулман бир туугандар, келиңиздер,
коомчулукка сыртка батпай калган балдарыбыз, кыздарыбыз ата менен апанын жанына барып батып, мына ошолордон эмне бир колдоо күтүп, поддержка күтүп, ошолорго барып тизесине башын коюп ыйлап, көчөдөгү бир көйгөйүн проблемасын айтыш керек эле. Тилекке каршы бүгүн биз бири-бирибиз менен мамилени бузуп, бири-бирибиз менен мамилени ырбатып, үйдөн урушуп чыгып, бегүнө жолдо канчалаган адамдардын эмне кырсыкташына, башка болушуна, биздин үй бүлөдөн чыккан инсандардын себепчи болуп калышынан Кудай Таалам баарыбызды сактаган болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, үй бүлө маселеси, бала тарбиясы, аял тарбиясы бул бардыгыбыздын мойнубуздагы жоопкерчилик. Өзгөчө бүгүн жума намаз бул мына ошол жоопкерчиликтүүлөргө, үй бүлө башкаргандарга, эркектерге милдет, аялдар жума намаз окубайт. Мына ошол жума намазга келген эркектер, демек үйдөгү балдардын жоопкерчилиги дагы сиздерде, жеңелердин жоопкерчилиги дагы сиздерде. Алдыбызда мына жыл жыйынтыкталып, окуу жылы аяктап, студенттерибиз окуусун бүтүп атат, мектеп окуучулары окуусун бүтүп атат. 25 май эмне жанакы акыркы коңгуроо деп, бүтүрүү кече деп, анан жанакы мурда бүтүп кеткен агалар, эжелер жанакы өз мектебин башкасынын мугалимдерин бир сыйлоо аземи деп, 20 жылдык жолугушуу, 30 жылдык жолугушуу деп, ар кандай жолугушуулар, башкалар мына ошондой бир кечелер уюштурулуп аткан күндөрдүн босогосунда турабыз. Мына ошол Фазаккир фаинна зикратан фаул муъминин, эскерткин эскертүү ыймандууларга пайда берет дейт. Биринчиси мына ошол мектеп окуучулары, жаш балдарыңыздар тууралуу мамлекет жетекчилери бул боюнча дагы буйрук чыгарды. Эч бир окуучунун унаа башкаруусуна жол берилбесин деп, албетте ал унаа башкарганда өз авария болуп өлгөнү бир, ал эми анын жанына олтуруп 2-3 классташың өлүп атканы бул 2, ал эми андан тышкары бегүнө жолдо сиз менен мага окшоп мешитке бараткан, үйүнө бараткан, бала чакасына бараткан, жумушуна бараткан бирөөдү уруп кетип, дагы бир 3, 4, 5 үй бүлөдө бир мусибат, кайгы, бир канчалаган жетимдердин, жесирлердин санын көбөйтүшүнө себепчи болбосун. Кудай Таалам мени жалганчы кылсын. Жыл сайын мына ушул 25 майда окуучулар андай болду, мындай болду, Озгурда түшүп кетти, Төлөйкөндө түшүп кетти, Акбурага түшүп кетти, унаа менен башка менен. Мына ушул биздин тараптан эле чыгат өзү. Жаңылыктын баардыгы, мына ошол нерседен абайлайлы, этияттайлы. Мына бүгүн 25 боло элек, эртең 25-де кимдин үйүндө бүтүрүүчү болсо, кимдин үйүндө окуучу болсо, мына ошол нерсени бир көзөмөлдөп койсоңуздар, бул мына ошол биздин биринчи тарбиябыз, экинчи коомго кошкон бир салымыбыз, анан үчүнчү канчалык бир деңгээлде ошол нерсени сиздин балаңыз, кызыңыз же 20 жылдыкка жөнөгөн аялыңыз кабыл алып атат. Бул мына ошол сиздин 20 жылдан бери берген тарбияңыздын бир мөмөсү дагы. Ибрахим пайгамбар өзүнүн уулу мына курбандык жакындап атат, курбан айт айтабыз. Өзүнүн уулу Исмаил алейхисаламды курбандыкка чалаарда. Я бунайя, о балам, Аллах Таала сени курбандык чалууга буйруду дейт. Түшүмдө сени курбандык чалып атыпмын дейт. Фанзур маза тара, кандай дейсиң, ушуга кандай макулдук бересиң балам, сен менин кеңешейин дейт. Я абати фал ма ту'мар сатажидуни иншаллах мина сабирин. О атаке, эгер Кудайдын буйругу боло турган болсо мени мууздап курбандык кылыңыз дейт Исмаил пайгамбар. Сатажидуни иншаллах мина сабирин, мени сабырдуулардын катарынан табасың дейт. Бүгүн сиздин аялыңыз чоошун эркектер менен 20 жылдыкка барба десеңиз, хоп кожайын деп унчукпай отурабы, отурбайбы? О балам кой, машинаны коюп кой, бүгүн 25-те башкада мас болуп, башка болуп, бирөөдү уруп кетесиң, башка болосуң, же өзүңө авария болуп өлөсүң десеңиз, макул атам айтты деп унчукпай машинанын күчүн илип коюп кетеби, же сиз менен разнаразга чыгабы? Ибрахим пайгамбар, о балам 25-не барба деген жок. 20 жылдыкка барба деген жок. Сени мууздап атып турмун Кудайдын буйругу менен дедиле. Я батифал ма масатажидун иншаллах мина сабирин. О атеке курбандык чал, мени сойгун деди. Иншаллах Кудайдын астында мени сабырдуулардын катарынан табасың деди. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, биздин балдарга, аял бала чакага, коомчулукка коюлуп аткан тарбиябыз башкабыздын мөмөсүн мына ушундай бир кээде, бүгүн кээде 20 жылдык, 25 май унаа башка эмес, кээде эмне? Телефонду берчи, мен аштан ача албайм, дамылага ача албайм деп, телефонун сураганда үйдө кандай катастрофа болуп кетип атат. Демек, бул нерсе трагедия. Бүгүн акчаңыз бар, бүгүн күчүңүз бар, бүгүн телефонду сиз алып бергенсиз, бүгүн сөзүңүздү кайтарса урукууга күчүңүз жетет, башка болот. Бирок эртең карып, колуңуздан күч кетип, бел кетип, анан акча таппай калган күнүңүздө каарлар үйүнө таштап кетүүсүнө бүгүн телефон ала албай аткан минуталарыңыз, секундаларыңыз себеп болуп калбасын. Ошондуктан
мына ошол тарбияда тапкан акчаны кайда кантип жумшап атабыз, биздин үй бүлөдө менин ролум канчалык деген нерседе бир өзүңүздөргө бир тестирлөө жүргүзүп койгон болсоңуздар, Алла бардыгыбыздын үй бүлөбүзгө тынчтык, амандык берсин, ынтымак берсин, береке берсин, ажырашуунун санын азайтып, тирүү жетимдер жоголуп, бактылуу бардар жашаганды баарыбызга насип эткен болсун. Субхана роббика роббил иzzati амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи роббил аламин. Жараткан Аллах Таала өзүңдөн жалбарып суранарыбыз, мусулмандардын ортосунда ынтымак бергениң, имандуулардын ортосунда ынтымак бергениң, жамаат болуп, уруу болуп, улут болуп бөлүнүүдөн, жарылуудан өзүң сактагын я Раббана роббил аламин. Аллахым өзүңдүн асына ла иляха илlalloh Мухаммад расул кыбланы карап, чогуу намаз окуганды баарыбызга насип эткениң. Аллахым элибизге, жерибизге тынчтык берген, ынтымак берген, береке берген, ар кандай бали апаттардан, оору сыркоолордон өзүң сактагын я Раббана роббил аламин. Аллахым ооругандарга өзүң шифа бергениң, үй бүлө, бала чака, ата энесин көзүн кубантып сакайып кетишине өзүң жардам бергениң. Аллахым карздарлардын карздан кутулушуна өзүң жардам бергениң. Аллахым кимдин жүрөгүндө кандай көйгөй, кайгысы болгон болсо өзүң жетиштүүсүнө өзүң жардам берген я Раббана роббил аламин. Аллахым мына ушул иман, ислам жолунда баарыбыздын кадамдарыбызды бекем кылгыны. Бардыгыбызга Аллахым бардар, бактылуу, ынтымак үй бүлө насип эткениң. Аллахым биз тарбиялаган уул кыздарыбыз имандуу, салихалардан болуп, Ибрахим пайгамбардын баласындай Аллахым атасы үчүн жанын бербесе дагы Аллахым сөзүбүздү эки кылбаган, имандуу болгон, мына ошол сөзүбүздү уккан, уяттуу уул кыздарды баарыбызга насип эткениң. Аллах Таала алдында мына ушундай бир майрамдар келатат. Ошол майрамдардын кесепетинен, бали апаттарынан өзүң сактагын. Бейгүнөө наристелердин, бир туугандарыбыздын өлүп кетүүсүнөн өзүң сактагын. Аллахым асмандан түшкөн, жерден чыккан балелерден сактагын. Аллахым дүйнө жүзүндө болуп аткан сел апаттары, жер көчкү апаттары, жер титирөө апаттары, Аллахым мына ошондой бир кырсыктардан өзүң элибизди, жерибизди аман кылып, дайым өзүңө кулчулук кылып, бардар, бактылуу жашаганды насип эткениң. Ва саллаллаху тааля аля хайрил Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Бирахматика я архамар рахим.